Саламатсыздарбы, кадырлуу көрөрмандар. Бүгүн 6 август 2021 жыл. Биз касиеттүү, кереметтүү Ысык көлдүн жээгинде Чырпыкты деген айылда Кошой атанын боз ийинде отурабыз. Биз бул жака 2 күндүк семинарга келгенбиз. Жан дүйнө боюнча адамдар өзүнүн кандай кыйналып жүргөн, өзүн таппай жүргөн адамдар үчүн ушул сабак абдан маанилүү жана ушул сабакты билүүгө ар бир адамдардын парзы деп ойлойм. Мен өзүм Асангазы кызы Айнагүл, Ысык көлдүн тургуну болом. Өзүм салттуу дарыгермин. Мындай беркиндей медициналык да образованиям бар. Мен азыркы учурда өзүм ушул элдин саламаттыгын сактоо боюнча көп темалар боюнча иштешип жатам. Жана ошондой эле ковид боюнча дагы, коронавирустан кийин адамдар иммунитетин кантип көтөрүш керек, кандай тамактаныш керек, туура тамактануу түрлөрүн, өзүн кандай алып туруш керек, ден соолукту кандай чыңдаш керек, ошол боюнча да көп темалар бар. Ал боюнча мага кайрылсаңыздар мен кененирээк токтоло кетейин. Бүгүнкү теманын башы ушу 2 күндүк семинарда ошо адамдын жан дүйнөсүн кантип тазалаш керек, кантип аруулаш керек, жана ошондой эле кантип жардам бериш керек бири бирине. Айрыкча азыркы айымдар акыркы кезде өздөрүн абдан карашпайт, кандай тамактанганды билишпейт, кантип эс алышты билишпейт, жана ошондой эле өзлөрүн кандай алып жүрүштү, жана ошондой эле үй бүлөсүн, балдарын, неберелерин кандай тарбиялаш керек, кантип өзлөрүн билишпейт. Ошондуктан ушул теманы биз кеңири ушу 2 күндүк семинарда ушул жерде апалар болуп, ушу Чырпыкты айылында Доор жаңырыгынын редактору ушу Гүлжан Назарбаева эжебиздин уюштуруусунда келип жатабыз. Абдан чоң ыраазычылык. Ушу сиздерге апалар, сиздерге да чоң ыраазыбыз. Эгерде сурооңуздар болсо бизге келип кайрылып туруңуздар. Саламатта калыңыздар.